аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Котбекова алып баруудамын. Биз бүгүн органикалык аймактар боюнча сүйлөшөбүз. Белгилей кетсек, органикалык аймак айыл чарба иштеринде курчап турган чөйрөгө терс таасир берүүчү заттарды колдонбостон, органикалык ыкма менен азыктарды өндүрүү боюнча иш алып барып жаткан фермерлердин жалпы демилгеси алдында түзүлгөн бирдиктүү зона. Бүгүн биздин студияда мейманда Биокейжи органикалык кыймыл федерациясынын жетекчиси Искендербек Айдаралиев. Күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздар, рахмат. Алгач ошо органикалык аймак бул коомду туруктуу, комплекстүү өнүктүрүү боюнча кыргыз модели деп айтып келесиздер. Органикалык аймак деген негизи кандай болуш керек? Ошо артыкчылыктарын айтып берсеңиз. Биздин ушу органикалык аймактар менен иштеп атканыбызга 10 жылдын чамасы болуп баратат. Органикалык аймак деп эмне үчүн биз ушуну атап алдык? Анткени себеби айыл чарбасында реформа болгондо биздин баягы чоң хозяйствующий субъекттер, колхоздордун бардыгы баягы менчик чарбага айланып, бүтүн азыр кичинекей чарбалар болуп калды. Бул үй бүлөлүк чарба деп айтсак болот. Мисалы ошол 400 колхоздун ордуна бүгүнкү күндө 300 миңдин тегерегинде майда чарба пайда болду. Анан ошол майда чарбаларды алып карасак, ушул органикалык айыл чарбасын өндүрүүгө бүгүнкү күндө мына жашыл экономика деп коебуз. Бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлде өзүнүн өрүшүн алып, күндөн күнгө мындай өнүгүп баратат да. Бардык мамлекет, жарандык коомчулук ошол жашыл экономикага аябай чоң көңүл буруп атат. Анткени себеби бардыгыбыз эле билип атабыз, ошол жаратылыштын бүгүнкү күндөгү бизге көрсөтүп аткан жанагы ар кандай кыямат нерселер болуп атат. Бардыгыбыз эле аны телевизордон, интернеттен көрүп атабыз. Ошонун бардыгы баягы жаратылышты бузуп, экологияга өзүбүздүн терс таасирибизди тийгизип, жаратылыштан каалашынча өзүбүздүн заттарды алып, айыл чарбасы болобу, же болбосо кен байлыктары болобу, суу болобу, бардыгын алып, биз жаратылышка эч кандай эчтеме берген эмеспиз да. Мына ошол темп менен жылып отуруп, мына бүгүнкү күндө ушундай чоң акыбалга келдик да. Анан биз ошол жашыл экономиканын бирден бир негизги багыты деп ошол айыл чарба, органикалык айыл чарбасын тандап алдык. Анткени себеби Кыргызстан айыл чарба мамлекети, биздин тоолорубуз, бүгүнкү күндө талааларыбыз, сууларыбыз таза. Анан мынау европалык эркин экономикалык зонага өтпөдүкпү. Ошондо дагы биз ойлондук, Кыргызстан ушул жерде конкуренция кантип чыдайт. Мисалы, көлөмдү алып карасак, биз өзүбүздүн коңшу мамлекеттерге караганда биз тең тайлыкта албайбыз. Ошон үчүн биз ошол шартты, жаратылыш шартын бардыгын карап, анан ушул органикалык айыл чарбасы бул таза айыл чарба, ошондой эле таза тамак аш бүгүнкү күндө бизге керектүү нерсе болуп атат. Мына ушул багытта органикалык айыл чарбасын өндүрсөк, Кыргызстандын дыйкандары дагы эл аралык ошол рынокто өзүнүн ордун табат. Анан биз ошол органикалык аймактарды биз айтып атабыз, бул Кыргызстандын өзүнүн модели, туруктуу өнүгүү модели деп айттык. Анткени себеби мына көп жылдардан бери эгемендүүлүктү алгандан кийин канча моделдерди карап көрдүк. Европалык моделдерди карадык, Американын моделин, анан Франция мамлекетинин моделин өтөбүз деген ар кандай мындай стратегия, программалар болгон, бирок аны бирөө да биздин каныбызга, жаныбызга сиңген жок. Кыргыздын өзүнүн модели болуш керек деп, ошол органикалык аймак моделине органикалык айыл чарбасынын технологиясын, жерди кандай кылып сактайбыз, жаратылышты кандай кылып сактайбыз, биздин ата-бабалардан баягы унутулуп келе жаткан өзүбүздүн баалуулуктарыбыз бар. Биздин ата-энелерибиз ошол жаратылышка кандай мамиле кылыш керек, кичинекей кезден тарбия
таалим көрсөткөн жана ошондой эле өздөрүнүн баягы практикалык иштери менен ошону көрсөткөндө тоого, сууга, отко, жерге мамилелерибиз кандай болуш керек, жаныбарларга кандай мамилелерибиз болуш керек. Ошолордун баардыгын кошуп, өзүбүздүн каада салтыбызды, ошол аксакалларга, апалар болгон мамилелерибизди, кол өнөрчүлүгүбүздү баардыгын камтып туруп, ошон үчүн ушул Кыргызстандын туруктуу өнүгүү продукция, өнүгүү модели бул айыл жергесиндеги деп биз ошондой модельди сунуштадык. Ошол модель боюнча бүгүнкү күндө 10 аймакта иш баштаганбыз. Бирок бир аймагыбыз баягы элдин каалоосу менен болот да болчу. Каалоо болгон жок. 9 аймакта бүгүнкү күндө биз алып барып жатабыз. Ошол аймактар бүгүнкү күндө жалаң эле ошол өзүбүздүн мамлекеттин деңгээлинде эмес, органикалык аймак моделди биз ошол чет мамлекеттерге дагы таанылдык. Дүйнөлүк масштабта деп айтсам жаңылышпайм. Анткени себеби биздин дүйнөлүк деңгээлде органикалык айыл чарба кыймыл бар да, чоң федерациясы бар. Биз ошол кыймылдын мүчөсү болобуз. Ошол кыймылдын картасына дагы органикалык аймак модели, жанагы адамдар, фермерлер бири-бирине кепилдик берүү менен өздөрүнүн продукцияларын органикалык деп таанып, ошол системадагы эгерде ошол картаны iFarm Global деп коет, ошонун картасын ачып карасаңар, Кыргызстан ошол 15 мамлекет баягы СССРдин курамында турган мамлекеттерден бирден бир болуп Кыргызстан желеги көтөрүлөт. Ошон үчүн органикалык аймак модели азыр баарын эле кызыктар болуп атат. Мисалы көп ушул биздин эле Кыргызстанда иш жүргүзүп аткан эл аралык донорлук уюмдардагы кызыгып, бул органикалык аймак модели кандай, ошонун концепциясын бизге көрсөтүп берсеңер, келечеги кандай болот деген көп сунуштар болуп атат. Биз ошолордун баардыгына жер-жерине алып барып, Таласка, Нарынга алып барып, областтык семинар, эл аралык семинарларды өткөрүп, ошол модельди бүгүнкү күндө биз көрсөтүп, иш жүзүнө ашаралык деп жатабыз. Органикалык аймак модели кантип иштейт? Мисалы, бул жеке эле бир адам эмес, бир канча фермерлердин тобу иш алып барабы? Эң туура. Анткени себеби бизде азыр жеке фермердик чарба болуп калды да. Ар бир үй бүлө өзүнүн жери бар. 2 гектар, 5 гектар ар кандай. Бул мисалы бир 500 гектарлык талаа болсо, мурун ошол бир хозяйствонун эле эмес болчу да, жери болчу да. Азыр деген 500 фермер ошол жерге жайгашкан, үлүш жерлери менчик. Бир фермер эгерде ошол органикага өтүп, же болбосо ону органикага өтүп, ошол талаадагылар калгандары өтпөй койсо, бул жерде органикалык чарба жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Анткени себеби суубуз таза болуш керек. Ал жерде ошол коңшу фермерлердин баардыгы жана химиялык заттарды колдонбош керек. Жанагындай даарыларды, ошол ар кандай курт мускаларды өлтүрүшүп, отоо чөптөрдү өлтүрүшүп, азыр баарыбыз эле жалкоо болуп калдык да. Мына ошол заттарсыз таза органикалык жерсемчиктер менен, биологиялык препараттар менен биз өзүбүздүн ошол продукцияны өндүрүш керек. Ошон үчүн бир фермерди биз ошол айылдардан мындай өткөрө албайбыз. Ошон үчүн биз кайсы жерде потенциалы бар, мисалы жери таза, суусу таза, ошол суунун башталыш айылдары болуш керек. Мына ошол жерлерге барып, баягы чогулуш өткөрүп, элдерге түшүндүрүп, мына силер ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Органикалык айыл чарбасын ансы эле мүмкүн 10%ке чейин эле химикаттарды алып келип колдонуп атасыңар, калгандары химикат колдонбойт. Баягы эле өзүбүздүн ата-бабалардан келе жаткан заттар менен баягы айыл чарба продукциясын өндүрүп жатышат. Мына ошондой шарттарды көрсөтүп, силер органикалык аймак болсоңор мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бул жерде моундай шарттар болот. Биринчиден таза продукция, ансы эле таза продукция жеп атасыңар. Муну тастыктаган өздөрүнүн документтери болот. Экинчиден бул продукцияны экспортировать этсеңер болот. Үчүнчүдөн бул органикалык таза продукция, мисалы мурунку химиялык заттар менен өстүрүлгөн продукциядан 20-30%га баягы баасы жогору болот. Анан эң негизгиси биздин мына жалаң эле Кыргызстан эмес, бул дүйнөлүк масштабта деле ар кандай оору сыктоолор көбөйүп атпайбы.
жаш балдар төрөлүп атат, аны көрүп атабыз. Баягы жүрөктөрү ооруйт, кан басымы чоң же болбосо аз, анемия дегел болуп, анан баардыгы эле ушул аллергия болушу эле анан баягы жаратылышка шылташып атат да. Биз эле айыл жергесинде аралап жүрөбүз да. Мен чөптөн, гүлдөн, анан абадан ар кандай нерселерди айтышат. Ошонун баардыгы эле химиялык заттар менен биз өзүбүз кылганбыз да. Ушул неменин баардыгынчы абаны бузганбыз, жерди бузганбыз, сууну бузганбыз. Анан ошол тамак аштарды өзүбүз жеп, жанагы ар кандай оору суктоолор болуп атат. Биз дайыма айтабыз, эгерде ден соолугу чың мамлекеттин келечеги бар депчи. Эгерде биз органикалык айыл чарбасын мындай колдон буттан алып туруп жылдырбасак, биз ошол органикалык айыл чарбасын өтпөсөк каяктагы ден соолук болот. Ошон үчүн мен оюмча бул биз үчүн өтө чоң асуус койгон максат. Ошол 10 жылдан бери талыкпай органикалык айыл чарбасын биз жылдырып келе жатабыз. Ошол органикалык продукциялардын баасы кымбат болот деп айттыңыз. Ошондой эле аны өндүрүүдө дагы чыгымдары дагы көбүрөөк болуп, балким мындай кол жумуштарын талап кылат деген нерселер барбы? Бар. Кол жумуштар биз эми биз деле айылда чоңойдук да. Барабыз, ошо жер туугандар бар, жерлери бар. Баардыгы эле ошол кол жумуштан качып, жана химикаттарды колдонуп атат да. Отоо чөптөрдү биз бала кезде билебиз, качан эле ошол химикаттар менен өлтүрчү элек. Биз өзүбүз эле талаада өскөнбүз. Кетмен деген болгон. Кетмен менен биринчи чабык, экинчи чабык, үчүнчү чабык, культивация, техникалар иштеген. Анан ошол где-то 70-жылдардан баштап, ошо 68-70 жылдардан баштап химиялык заттарга өткөрүп, анткени себеби баягы союз биз социализм менен капитализмдин ортосунда да жарыш ошол убакта күчөп турганда. Анан 1 гектар жерден баягы чоң көлөмдүү түшүм алыш керек. Эмне үчүн капиталисттик мамлекеттерде 40-50 центнерден алат, а бизде эмне үчүн ала албайбыз? Анан ошол химикатка өтүп, анын үстүндө азык-түлүк коопсуздугу деген болгон, анын өзүнүн нормативы бар. Ошолордун баарын аткарабыз деп, жерди, сууну, абаны баардыгын талкаладык. Мына бүгүндө ошол нерсенин кесепетин көрүп жатабыз. Ошондо органикалык продукцияларды өндүрүүдө, бул айыл чарбасын кылууда берки химиялык заттарды колдонгонго караганда чыгым көбүрөөк болот деген туурабы? Чыгым көбүрөөк. Чыгым эгерде мындай чыгым көбүрөөк деле болбойт. Кол күч баягы мындай эмгек, маңдай тер деп коет, ошол көбүрөөк болот да. Чыгым эгерде биз салыштырып карасак, жанагы химиялык заттар, мисалы минеральный удобрение деп коет, алардын 1 килограммы азыр 35-40 сом тегерегинде болуп атат. Биз ошол эле өзүбүздүн жанагы малдардын калдыктарын кык деп коебуз. Ошону компост кылып, же болбосо жана биогумус деп азыр Кыргызстанда аябай кетип атат. Мына ошолорду иштетсек, биз 2 эсеге чейин даже чыгымды азайтсак болот. Бирок баягы азыр ар кандай оору суктоолор көп болуп атпайбы? Бул органикалык препараттарды мисалы биз колдонсок, баягы тез аранын ичинде, мисалы химиялык заттарды неметсең, 5 мүнөттөн карасаң жана курт кумурсканын баары өлүп калат. Органикалык болсо, бул жайыраак баягы өзүнүн таасирин тийгизет. Бирок жерибизди сактап, ошондой эле өндүрүлгөн продукция таза болуп, биздин ден соолукка пайда болот да. Анан биринчи, экинчи жылдары органикага өткөндө дагы түшүмдүүлүк азаят. Муну дагы ачык айтып коюш керек. Анткени себеби жер шарты баягы химиялык затка көнүп калган. Айтабыз го, тиги наркомандар депчи, ошо жерде эле наркоман болуп калганда, бүгүн 250 килограммдан азот берсек, мисалы жерге, жыл сайын аны көбөйтүп отуруш керек. Ошол 25-30 центнер буудай арпаны алыш үчүн анын көлөмүн көбөйтүп отуруш керек. Азыр кээ бир жерлерде 1 тоннага чейин ошол селитраны берип атат. Бул демек жер эчтемеге жарабай калган. Бул дайым ошол баягы наркомандай болуп химиялык заттарды колдонгондо өзүнүн баягы мындай көлөмүн бере алат да. Ошон үчүн азыр мына чет мамлекеттен келген эксперттер да айтып атат, Кыргызстанда 40-тан 70%-га чейин жер деградация болуп атат. Деградация деген бул эмне? Бул деген эчтемеге жарабай калды.
жанагы ден соолугу жок адамдар деле баягы төшөктө жатып калгандай болуп калат да. Ал ден соолукту кандай оңдойбуз? Бул бир гана нерсе, бул органикалык айыл чарбасын технологиясын колдонуп, жана гумус деп коет. Жердин кыртышында мындай өзүнүн определенный гумус болуш керек да. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда ошол гумус жок. Ошон үчүн бардык жерде азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп эле дыйкандар ыйлап жатат. Түшүмдүүлүк жок, суу жок, тиги жок, бул жок депчи. Ошонун бардыгы мына жашыл экономикада бекер айтылган жок. Ошол жашыл экономика өзүнчө бир чоң мындай комплекстен турат да. Ошонун бирден бир негизги багыты бул органикалык айыл чарбасы, айыл чарба багыты. Ошо сиз айтып жаткан деградация болгон жерлерди органикалык ыкмалар менен калыбына келтирүү канчалык мүмкүн? Бул көп убакытты талап кылат. Биз элементарный эле ушул айыл чарбанын технологиясын унутуп калдык да. Жерди которуштуруп айдоо деген бул дүйнөлүк масштабта органикалык айыл чарбасынын талаптарын эле көтөрүп чыксаң, биринчи ушуну көрсөтүшөт да, жерди которуштуруш керек. Бир жерге көп жылдар бою бир өсүмдүктү айдай бергенде, бул жерде дагы оору пайда болот. Жана микроэлементтердин баардыгын жеп салабыз. Анан жалаң эле жер оорубастан ошол өсүмдүктү ооруйт. Ошон үчүн бул жерде жерди которуштуруш керек. Анан жана органикалык заттар, ошол эле биз жана Калифорниядан алып келген сөөл жандарды азыр жакшы колдонушуп атат. Мына ушул багытта өнүктүрсөк, 1 гектар жерге 4 тоннадан ошол Калифорниялык череби чыгарган биогумус деп коет. Ошону биз колдонсок, бул 3 жылга чейин ошол талаага баягы азык катары жетет. Ушундай темп менен жүрүп отурсак, биз мүмкүн 7-8-10 жылдын тегерегинде биз ошол өзүбүздүн жерлерибизди мындай калыбына келтирбесек дагы оңдосок болот да. Бүгүнкү күндө мен ошо дыйкандарга да кайрылып кетет элем. Жер деген бүгүнкү күндө менчик. Азыр карап отурсаң, мамлекеттик жер деле калбай калды. Бул менчик жерге биз мындай башкача мамиле кылышыбыз керек да. Бул меники деген, бул деген баягы мамлекеттик эмес. Мен дайыма барган жерде айтам, ушул жериңерди көздүн карайгындей сактагыла. Анын үчүн жерене деген баардыгыбызды багып атат, дүйнөбүздүн багып атат. Жер болбосо каяктан жана азык-түлүк коопсуздугу деп кыйкырып атпайлыкпы? Ошон үчүн эгерде биз жерди көздүн карайгындей сактай албасак, анда азык-түлүк коопсуздугу дагы дүйнөлүк масштабта бул маселе эч качан чечилбейт. Азыр чоң коркунуч болуп атат. Адамдын саны момунча миллиардка көбөйүп кетсе, биз кандай кылып багабыз? Эмне кылабыз? Мына ошолордун баардыгы эле чоң астыда турган проблемалар. Демек, жерди органикалык түрдө, органикалык принциптер менен иштетүүдө жер которуу, анан химиялык заттарды колдонбоо дагы кайсылар кирет? Органикалык заттарды колдонуш керек. Ал жана биологиялык препараттар деп азыр айтып атабыз. Анын ар кандай түрлөрү бар да. Биздин Кыргызстанга деле көп мамлекеттерден келип атат. Ошол Корея мамлекетинен, Россия мамлекетинен, Белоруссия мамлекетинен, өзүбүздүн Кыргызстандын дагы жергиликтүү баягы өндүрүүчүлөр бар. Алар да ошо органикалык заттарды чыгарып атат. Ошолор мурун, мисалы 10 жыл мурун баштаганда ушул маселе өтө кыйын эле да. Биз даже мындай санап бере алчу эмеспиз да. Азыр деген көп түрлөрү бар. Алардын колдорунда сертификат болуш керек. Органикалык жер семирткич, органикалык биологиялык жанагы препараттар, ошол курт кумурска жанагындай оору соктоо инфекцияларга колдонуш керек. Мына ошолордун баардыгын азыр Кыргызстан боюнча реестр даярдалып атат, перечень. Ошол реестрге карата карап, ошол жактан пайдаланса болот. Дыйкандар азыр аябай мындай ар түрдүүлүк колдонгонго өтө көп. Просто баягы сайттарга кириш керек, интернетке кириш керек. Анан айыл чарба министрлигинин астындагы департамент түзүлгөн, органикалык айыл чарбасы. Бул ошол биздин органикалык айыл чарбасы кандай багытта өнүгүш керек? Баягы стратегия, программа, мамлекеттик деп коет. Мына ошол багыттардын баардыгын тактап, булар ошол программаларды, стратегияларды иштеп чыгыш керек. Азыр иштелип жатат. Улуттук деңгээлде программа өткөн. Азыр мамлекеттин деңгээлинде баягы макулдашуу жүрүп жатат.
ошол программада дагы баягы конкреттүү көп иш чаралар колдонгондо бул программанын негизги максаты мамлекет тараптан колдоо көрсөтүү органикалык айыл чарбасына органикалык фермерлерге Кудайга шүгүр деп коюш керек. Мына быйыл жанагы 17 кластер болбоду айыл чарбасы боюнча. Ошонун бир кластери органикалык кластер деп 1 миллиард сом жанагы 6% менен кредит бөлүнүп берип атат. Бүгүнкү күндө органикалык фермерлер ошол жерден регистрациядан өтүшүп, баардыгы уже мындай кызыгуу менен ошол кредиттен алсак, анан органикалык айыл чарбасын өстүрсөк, өндүрсөк деген максат менен эмгектенип жатышат. Демек мамлекет тарабынан дагы аларда колдоо жүрүп жатат дегенди айтып жатасыз. Негизи эле ушу органикалык айыл чарбасын жүргүзүүдө кандай кыйынчылыктар бар? Кыйынчылыктар өтө көп. Бул органикалык айыл чарбасы тез эле болуп кала турган нерсе эмес да. Биринчиден фермер кызыгыш керек да. Бүгүнкү биздин фермерлер бул адамдын өзүнүн психологиясы акча табуу болуп калды да. Эмне себеп кандай технология менен ишыл акчаны көрөк табыш керек. Жердин баягы өлтүрөсүңбү, аны багасыңбы, ишыл акча табыш керек да. Ошон үчүн мен жана айтып атпаймынбы? Мисалы 250 килограммдан азотту пайдаланса, бүгүнкү күндө дыйкандар 1 тоннага чейин пайдаланып калды. Бул жердин кунарын жерди өлтүрүп жатабыз. Эң негизги максат ошол фермерлердин психологиясын буруш керек болуп атат. Бул деген жер сеники. Мына бүгүнкү күндө жерибиздин акыбалы кандай? Деградация канча процент? Суу жетпеген, таштак жер, жанагындай сазкайланган, анан баягы гумус жок болгондон кийин бул жер деген эчтемеге чыдамсыз болуп калбайт да. Мисалы ошол жерге өскөн мисалы өсүмдүктөр дагы жана суука же болбосо катуу мөндүрлөргө чыдамсыз болуп калат. Ошон үчүн бул биринчи дыйкандарды биз окутуш керек болуп атат. Дыйкандар кызыгыш керек болуп атат. Экинчи органикалык айыл чарбасынын келечеги. Мисалы биз айтып атпайлыкпы, ден соолук өзүбүздүн принциптерибиз бар. Ден соолук, акыйкаттуулук, баягы чындык деп принциптер бар. Ошол принциптерди колдонуп баягы иш жүргүзүш керек болуп атат да. Мисалы акыйкат мамиле кылуу адамга эмес, ошол жерге дагы ошондой мамиле жасаш керек. Өсүмдүктөргө ошондой мамиле жасаш керек. Жаныбарларга, койлорубузга, уйларыбызга баардыгына ошондой мамиле жасаш керек да. Баягы эле уйлардан күнүнө 10 литр сүт саап алып эле тамак аш бербей коюу эмес, аларды ошондой тамактандырып, анан буйруган нерсени алыш керек да. Биз ошонун баардыгын эл журтка түшүндүрүп, анан баягы сандан сапатка өтүш керек болуп атат. Мына жайыттарда эмне үчүн деградация болуп атат? Малдын саны бүгүнкү күндө аябай көбөйүп кетти. Анан жайыт системасын дагы пайдаланганда баягы жакынкы жайыт, анан орто жайыт, анан алыскы жайыт деп өздөрүнүн графиктери болуш керек. Майдын 15-ине чейин мисалы жакынкы жайыт, же болбосо 15-апрелге чейин жакынкы жайыт, андан ошо көчүп отуруп төрөгө чыгыш керек. Бүгүнкү күндө биздин фермерлерди карап отурсаңар, дагы эле акчанын артынан баягы тоголонушуп, суу самырдын ичинде бүтүн бар трассанын боюна жайгашып алган. Анан августтун баштарында эле ошол жайыттардын баары талкаланып, чаңы чыгып калып атат. Мына ошолордун баардыгын биз системага келтирип, ошол фермерлерге, дыйкандарга баарын түшүндүрүш керек болот. Эрте күздө малдын баардыгы талаага түшүп келет. Мисалы картошка эккен дыйкандар ыйлашат. Күзүндө эртерээк келет да күздүк кыштоонун баардыгын жеп салышат. Кышында дагы проблема болот. Жазында ошол кыштоо деген баягы калыбына келиш керек, ал үчүн эрте көчүп кетиш керек. Ошол системалардын биз баардыгын ошол экологияга жана жаратылыш шартына, жашыл экономика деп атабыз, ошонун баардык принциптерине жана немесинен кириш керек да. Биз баягы демократия деп көнүп албадыкпы? Баардыгыбыз эле демократ болуп кеттик. Өзүбүздүн каалаган оюбузду айтабыз. Ал каалаган ойдун баардыгы өзүбүзгө ылайыктуу ойлор да. Мага жакшы болуш керек. А башкаларды билбейм дейм. Ошон үчүн ушул айыл чарбасын, жерди пайдалануу, жайытты пайдалануу, сууну пайдалануу, ошонун баардыгын бир системага келтирип, элдин арасында мындай окутуу, патриоттук сезимди көтөрүш керек болуп атат.
ошон үчүн органикалык айыл чарбасы ошондой баягы ар кимибиз эле агроном болуп атабыз да. Ошон үчүн ушул багытты мамлекет колго алыш керек. Органикалык айыл чарбаны жүргүзүүнүн эң негизги принципи демек айлана чөйрөгө болушунча аз зыяндарды келтирип, таасирлерин азайтуу турбайбы? Бизде Манас атабыздын деле осуятында баягы айлана чөйрө менен жаратылыш менен камыр жумур болуш керек деген баягы илгертеден. Бул осуят деле бекерден чыккан эмес, бул биздин ата-бабалардын өзүнүн жүрүм туруму, ошол жаратылышка болгон мамилеси, ооздон оозго ошол өткөн сөздөрү тарбияда, ошонун негизинде осуят баягы жазылып калган, Манас атанын осуяты. Биздин максатыбыз, элдин максаты. Биз ошол айлана чөйрөгө аяр мамиле кылышыбыз керек болуп атат. Биз аяр мамиле кылган жокпуз. Колубуздан өзүбүзгө пайдалуу нерсе алыш үчүн бардыгын талкалап жатабыз. Бак даракты кесебиз, токойлордун баарын кесебиз, аны отун кылып жагабыз. Ошонто баягы бекер нерсени эчтемени ойлонбой алып жатабыз да жаратылыштан. Ошонун кесепетин бүгүн деле көрүп атабыз. Мына жамгырлар жаап атат, тоорчактар, мөндүрлөр уруп атат. Алардын баарын көрүп алып өзүбүз ыйлап атабыз. Быйылкы мендетим эчтемеге жанбай калды дегендей мындай деп. Ошонун баардыгы өзүбүздүн баягы туура эмес мамилебиз. Гармония человека с природой деп коет. Жана камыр жумурубуз жок. Биз ошон үчүн ушул немеге келип такалдык да. Бүгүнкү күндө бул өтө чоң, маанилүү, анан даже керек болсо кризиске такалдык деп айтсак болот. Күнүн эртең менен мисалы ушул дүйнөлүк масштабта жанагы жаңылыктарды карасаң, баардык жерде суу каптап атат, мөндүр уруп кетти, машиналар агып атат, үйлөр агып атат. Ошонун баардыгы ушул кесепеттен пайда болду да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстандын фермерлери гана эмес, ар бир жараны өзүнүн мамилесин ошо жаратылышка баягы түбүнөн өзгөртүш керек болуп атат. Сиздердин ушу 10 жылдык тажрыйбаңызда деги эле азыр Кыргызстанда мындай органикалык аймактар барбы? Бир ийгиликтүү учурлар менен бөлүшүп кетсеңиз. Бизде жана башында айттым го, 10 аймакты баштаганбыз. Азыр 9 аймак менен иштеп атабыз. Ошол органикалык аймактарда биз эмне үчүн ушул мындай узак мөөнөт иштеп атабыз? Бул органика деген мисалы 2 жыл 3 жылдын ичинде маселе чечилбейт. Анткени себеби жана башында айттым го, азыр бир колхоздун базасында 1000 фермер, 1000 колхозда. Ошолордун баарын баштарын бириктирип, түшүндүрүп, жерди органикага өткөрүш бул өтө эле мындай көп убакытты талап кылат. Анан бизде ошол органикалык аймактарда жана модельди да айтып кеттим, концепциябыз бар. Бул жергиликтүү тоо жергесин туруктуу өнүгүү модели депчи. Анткени себеби бизге 60-70% пайыз эл ошо тоолуу жерде, айылдарда жашайт. Эгерде биз алардын турмушун, ошолордун экономикасын, ошолордун баягы ички дүйнөсүн өзгөртө албасак, мамлекеттин деле кыймылдашы өтө оор да. Биздин органикалык аймактар мына Талаш жергесинде 2 аймагыбыз бар, Нарын жергесинде 2 аймагыбыз бар, Көлдө 4 аймагыбыз бар, Чүй зонасында 1 аймагыбыз бар. Мына жакын арада эле жети бир 15 күн өттү. ООНдун берде жетекчиси Анче деген аял киши бар. Алар кызыгып, ошол бир органикалык аймак моделин көрсөтсөңөр, биз жеринен барып көрсөк деп. Анан ошолор барышып, Айыл чарба министрлигинен жана агентство стратегического исследования деп өкмөттүн астында да бар да. Алардын өкүлдөрү бардыгы барыш ошол биздин аймакты көрсөтүүдө, 2 аймакты көрсөттүк. Алар өздөрүнүн баягы ой пикирлерин айтышты. Бул органикалык аймакты жайылса болот экен деп. Анан Баткенден 8 неме келди, айыл өкмөт, депутаттар, фермерлер келишип Баткен областынан. Анткени себеби Баткен областына мамлекет тараптан дагы чоң акча каражат көрүлүп атат. Баягы особый зона Баткенди өнүктүрүш керек деп. Анан ошол баткендиктер дагы келип көрүшүп, алар дагы мындай көңүлдөнүп кетишти. Бизде деле ушундай модельди түзсөк болот экен депчи. Анан бул эл аралык донорлор дагы карашып, азыр өздөрүнчө сүйлөшүп жатат. Мен эмне деген чечим кабыл алышты билбейм.
Бирок баягы сүйлөшкөндө өздөрүнүн ой пикирлерин аябай жогорку деңгээлде айтып кетишти да. Муну Кыргызстан боюнча жайылтыш керек экен. Анан жанагы Баткен областынан ошол 8-9 адам келди. Атайын ошолорго көрсөтөлүк. Эгерде алар каалап алса, биз ошол жакта да колдоп берелик депчи. Биз концепция мамлекет тарапта концепция кабыл алынган 17-22 Ошол жерде дагы органикалык аймак модели деп кирип калган да. Адан бери мына 17-жыл, 23-жыл бир тойлуу убакыт өтүп кетти. Мамлекет тараптан дагы колдоо болсо, мен оюмча ушул модельди биз Кыргызстан боюнча жайылтсак болот. Ошол органикалык аймак моделинде эң негизгиси биз жана айтып атпайлыкпы, унутулуп келе жаткан биздин баалуулуктар, ата-бабаларыбыз. Каада салтыбыз, жаратылыш болгон мамилебиз, кол өнөрчүлүк, баягы жазуу түрүндө жок болсо дагы ата-бабаларыбыз сөз түрүндө окуткан, акыл насият айтышкан, кандай мамиле кылыш керек жаратылышка. Мына ошолордун баарын биз көтөрүп чыгып, өзүбүздүн ошол стратегияга, программага кирип, ошол боюнча дагы органикалык аймактарда иш жүргүзүп жатабыз. Органикалык аймакта силер көптөр ойлойт, бул органикалык айыл чарбасы. Көптөр сурайт, силер ошол органикалык заттарды чыгарасыңарбы, сатасыңарбы депчи. Биздин модель ошол элдерди окутуп, ошол жерде модельди көрсөтүш керек болуп атат. Практикалык шартта результатын көрсөтүш керек болуп атат. Анча-мынча результаттары бар. Ошол жерде областтык семинарлар, республикалык семинарлар өткөрөбүз. Баардыгы эле жакшы экен, дегендей мындай деп көрсөтүнүктөр кетишет, бирок мындай конкретный ал тараптан жардам жок болуп жатат. Дагы бир нерсебиз, биз ушул мектептин балдарын дагы неме кылып атабыз. Мектеп, детсад, мектептерде экологиялык класс деп ошол жерге баягы китеп, көрсөткүчтөрдү, окууларды мектептин программасына киргизип биз алар менен иштеп атабыз. Башталышы бар. Биз айтып атабыз, эгерде ошол органикалык же болбосо экологик классты мындай бутуна койгонсак, барабар ошол мектеп баардыгы мындай органикалык же болбосо экологиялык мектеп же жашыл экономика мектеби деп ушундай айландырып, анан баягы артыбыздагы жаш муундарды тарбияласак, биздин эле убакыт кетет, биз деле кетебиз. Жаштар тарбияланып келбесе, биздин иштердин баардыгы талаада калып калат. Ошон үчүн биз ошо мектеп менен иштеп жатабыз. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасын көрдүңүз. Эфирди мен Айгерим Котбекова алып бардым. Биз бүгүн органикалык аймактар туурасында сүйлөштүк. Студияда мейманда Биокейжи органикалык кыймыл федерациясынын жетекчиси Искендербек Айдаралиев болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа